Мен буга чейин айтып кеткен историяда биз айткандай эле кардарыбызга келип фундаментин бузуп, кайра жаңы фундамент курушка аргасыз болгонбуз. Анан ошол жаңы фундаментти уюп баштаганда биз атайын готовый бетон деп коет, таза даяр болгон бетонду жана бетоно ташыган бетоно машина менен алып келип куюп баштаганда биздин кардарыбыз эжекебиз баягы курулуштан жакшы маалыматы жок экен, аябай нааразы болгон да. Анан эмне себептен нааразы болуп атабыз десек, буга чейин мага курган усталар атайын фундаментке таш салып, ошол таш менен куруп берген. Анан алар айткан мага, ошо таш салынганда үйдүн фундаменти бекем болот деген да. Бирок бул негизи чындыкка дал келбейт. Себебинен де бетондо мындай орусча айтканда пустоталар, боштондуктар болбош керек. Ошол себептен бетонду айткандай эле ал өзү монолитный болуш керек да, бир куюлуш керек да. Ошон үчүн готовый бетон менен куюлган бетон мындайча айтканда бекем болот да. Жана готовый бетон менен куюлгандан тышкарыда атайын аны эме деп коет, вибратор деп коет, ошону менен аралаштырып, ичиндеги воздуктардын баарын жок кылып, бетонду бекем кылганга мындайча айтканда иш жүргүзүлөт да. Ошол себептен сиз эгерде архитектор менен иштебесеңиз, специалисттер менен иштебесеңиз, ушундай кемчиликтерди кетиресиз да. Ал эми ал нерсе эмнеге алып келет? Ал нерсе кайра эле келип туруп сиздин бир ошол моментте кыска мөөнөттө акчаңызды үнөмдөгөнгө кандайдыр бир мүмкүнчүлүк түзүп бериши мүмкүн, бирок алыскы келечекте 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, 20 жыл өтөт, же болбосо 1 жыл өтөт. Ошонун ичинде ал нерсе сизге андан чоң бир маселени алып келиши мүмкүн. Ошол себептен биз сунуштайт элек, кандай болсо дагы фундаменттин тереңдигинен, фундаментке куюлуп аткан бетондун сапатынан аябашыңызды. Себебинде бул фундамент үйдүн тамыры да. Ал эми бактын канчалык тамыры бекем болсо, ошончолук ал бекем болот. Ошон үчүн баягы фундаменттин бийиктигине акчаны салып туруп, тереңдигине акча салбай койгон бул туура эмес, терс көрүнүш.